Бишкекте 12 февралдан тартып коопсуз шаар долбоору ишке кирип, калаадагы 10 жолдун кесилишине видео байкоо орнотулган. Акылдуу шаар долбоору ишке кирген алгачкы күндөн эле жолдогу абал өзгөргөнүн байкаса болот. Учурда соц тармактарда кызуу талкууга алынган акылдуу шаар долбоорун көпчүлүк шаар тургундары колдоого алышса, айрымдары айып пулдун көлөмү чоң экенин баса белгилешет. 12 февралдан тарта өлкөбүздө коопсуздук шаар долбоору күчүнө киргизилген. Ал эми азыркы учурда шаар тургундарын, айдоочуларын дал ушинтип тартипке салып жаткан учуру. Бирок ошол эле учурда айрым авто сүйүүчүлөр тыгын жаратууда деген терс ойлорун айтышса, ал эми көпчүлүк басымдуу бөлүгү буну тартипке бекем болот дешүүдө. Бул видео байкоо учурда жолдордогу тартипти жолго салып баштаганы менен айдоочуларга эки ача ойду жаратууда. Ал эми биз шаар тургундарынан акылдуу шаар долбоорун колдойсузбу деген таризде сурамжылоо жүргүзүп, айрымдары тартип сактаганы менен жол боюндагы туура эмес орнотулган жол чырактардан улам тыгындык жаралып, айдоочуларга ыңгайсыздык жаратууда дейт. Азыр жаңы болуп, элдин баары кичине түшүнө албай атат, анан пробка көнүп кетет. Нормально. Намного проще стало, все соблюдают правила. Вот смотрите, даже пешеходы могут нормально пройти дорогу, да? Все стоят на стоп-линиях, я думаю, плюсов очень много. Жакшы сапаттардын биринчи авария болуп кетти дегеним го. Адам ден соолукту керек да. Бул жашоодо биринчи. Ошо ден соолукту сакташ керек. Порядок болуп калды. Анан порядоктон дагы кичине. Штрафтарын бир аз азайтса жакшы болмок да. Штрафтар өтө эле чоң болот. Ким билет, нарушать айдаган аракет кылабыз, бирок порядок действительно жакшы болуп калды. Азыркы учурда эң көп катталган авария болуучу көчөлөргө 5тен ашуун видео көзөмөл коюлган. Акыркы 2 күн ичинде жол эрежесин бузгандардын саны көбөйүп, айып пулдардын көлөмү 9,5 миллион сомдон ашты. Учурда интернет колдонуучулар тарабынан жол эрежесинин тартипке келгендиги тууралуу ар кандай видеолор байма-бай чыгарып колдоого алышса, айрымдары айып пулдан улам унааларынын номерлерин баткак менен атайын бекитишүүдө. Эми бул долбоордун өзүнүн дагы мындай жакшы жактары да арбын деп айтса болот. Себеби бул кандай күндө да болбосун Кыргызстан айдоочуларын өзгөчө жөө жүргүнчүлөрдү дагы мындай тартипке сала турган акыркы ыкмалардын бири болуп калды. Буга чейин билесиз канча деген кырсыктар шаардын ичинде, ошол коомдук транспорттун арасында деле, жеке транспорттун арасында көп болуп атты да. Анан бул ыкма тизгиндей баштады. Демейде авто сүйүүчүлөр стоп линиядан ашып өтүп чыга келишсе, эми мынтип баары тартипке бекем болууга аргасыз. Кантсе да мындай мыйзам шаардын коопсуздугу үчүн зарыл болууда. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында жакында Бишкектеги дагы 38 кесилишке видео камералар орнотулат. Жаңылай Баймуратова, Арнас Маратов, Next TV Бишкек.